эгерде сотрудник водоканала болсо таза суунуку болсо айтсын. Биз соттошкондо сотто да ошол далилденди. 95-жылга чейин сууну коргозулмас. Анан биздин компенсация кандай болот? Мисалы 6 метр, бул жагым 28 метр ушундай болсо керек. Кетип атат, менин жеке менчигим кетип атат. Мен кандай кылам? Ким компенсация берет ага? Бул бүт бардыгы мыйзам чегинде болот эже. Закондо кандай каралса, биз ошол закон менен законду буза албайбыз, мисалы үчүн. Эми законду силер ошону карап анан генплан жасашыңыздар керек да. Биз ошол закон боюнча азыр эгер законго бүт баарын такай берсек, силердин азыр жарым жерлер да кетип калат. Биз ошондон мэрия менен акимчилик башка мына эл өкүлдөрү сурангандан биз 8 метрге чейин түшүрүп берип атабыз. Ушуну элдер хотя бы 6 метрге түшүрүп бергиле, болуптур биздин жерибиз кетсин, ошого макул болойлу деп 8 метр, 2 метр болсо да кирип чыга турган жер. Эң каналды иштете турган 8 метр бул эң кичинекей размер. Андан өтө түшүрө албайбыз. Анда биздин компенсациябыз кандай каралган? Каралыш керек да. Генплан түзүп атканда силер азыр айтып атасыңар, мына жеке менчиктердичи, сен жериңди сатып алат деп атасыңар, турам. Силерге макул болсоңор салат, макул болбосоңор сала албайт деп атат. А биздин макул болгонго арбабыз жок экен да. Эже сиздин жеке менчигиңиз такталат. Компенсация маселеси снос болбосо каралат ал. Мыйзамда кандай каралган болсо, жеке менчик компенсация или башка алмашуу жолу болмосо, ал десе каралат. Бүгүнкү күндө общий Өзгөн каналынын корук суунасы бекитилди. Сиздин эле турган аймак эмес, общий бекитилди. Жок, ооба, биздики эмес, общий бекитилди деп айтып атпаймынбы? Залдын 80% ошо менен келип атат. Сиздики снос болбосо каралат. Мыйзамда кандай каралган болсо ушундай каралат. Демек компенсация берилет экен, Эми каралган болсо берилет. Ассаламу алейкум. Абдурахман Турарбек. Менин суроом